Видео обращение кылганымдын себеби мен ошол соттолгон Гүлзада Бийимна Атосов көчөсү 19 Аксыдан Кербен шаарынан ошо 14 күн карантинден чыккан кыз менмин. Можно сказать, аял менмин. Мен бүгүн просто көрүп калдым телевизорда, что Аксыда бар лечение алып чыгышты, 3 адам деп айтканы. Это ложь и клевета. Мен эч кандай лечение алганым жок, эч кандай дары ичкеним жок, эч кандай укол алганым жок. Мен просто 14 күн жатып чыктым. Вот неге мен ошону силерге видеообращение кылып, лично өзүм чыгып коеюн деп атам. Баары жалган. Эч кандай оору жок Аксыда. Жаткан адам бирөө мен болгом, 3 адам дегенде алышып атат. Жок, бир эле мен ошо инфекционныйда жатып чыкканмын. Так что эч кимге ишенбегиле. Баары жакшы. Эч кандай лечение алганым жокмун, таблетка ичкеним жокмун, просто 14 күн жатып чыктым. Видео тартып кош керек, айып чыкты дөбү? 24 күн жаттым иштерге. Канча жол дары иштиң, эмне дары иштиң? Бир тоголок таблетка дары ичкен жокмун. Анан эмне деп чыгарып атышат? Дарыларды деп чыгарып атышат. Айыктың деппи? Ооба, айык. 9 жолу анализ алды. Як 9 жол. 6 жолу мурундан алды, 9 жолу кандан алды. Бизге кан кеч бүтмөйбү булар эле. Бүгүн чыгасың анан. Бүгүн азырында чыгарып атат чыгып. Каныңдын акчасын төлөдү? Жок, какты. Сен бол. Могу клондорду карасаңар, тиги ойноп атат, роль ойноп атат. Бул тартып атат, ролик тартышып атат. Ойнең район дурдом да. Тиги адам өзү эле келип жатып алды азырчы. Андай деле тяжелый эмес. Мына көрдүңөр, туруп кетти. Актер. Мына жана жаткан адамды көрдүңөр, туруп басып жүрөт. Булар роль ойношуп атат.